Президент улуттар аралык ынтымакка терс таасирин тийгизе турган билдирүүлөрдөн сак болууга чакырат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун атына Кыргызстандын Дунган этносунун коомчулугу ассоциациясы коомдук бирикмесинин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Быйыр Айымкуловдун ачык сүйлөгөн сөзүнө реакция кылуу өтүнүчү менен кайрылуу келди. Буга чейин жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондорду өнүктүрүү боюнча комитетинин кезексиз жыйынында депутат Быйыр Айымкулов Дунган улутундагы жарандарды Союзге бааны жасалма көтөрүп жаткандыгын айтып айыптаган. Атап айтканда, ал Дунгандар бааны жасалма көтөрүп жатышат. Москва жана Сокулук райондору жетиштүү деңгээлде суу алышат. Дунгандар ошол жерлерде жашайт. Алар бааларды көтөрүп жатышат деп билдирген. Ушуга байланыштуу президент Садыр Жапаров бардык жарандарды, анын ичинде жогорку кеңештин депутаттарын өлкө бүтүндүгүнө жана элдин биримдигине доо кетирип, улуттар аралык ынтымакка терс таасирин тийгизиши мүмкүн болгон билдирүүлөрдөн сак болууга чакырат. Элдердин улуттар аралык биримдигине байланыштуу ар кандай билдирүүлөр өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалга таасир этиши мүмкүн. Ошондуктан мамлекет башчысы бардык жарандарды, анын ичинде парламентчилерди сак болууга, бул темада чайкоочулук кылбоого чакырды. Бүгүнкү күндө Кыргызстан 100дөн ашык этнос жашаган көп улуттуу өлкө. Биргелешкен аракеттерибиз менен гана күчтүү жана өнүккөн мамлекетти кура алабыз деп белгиледи президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев. Бишкек шаардык соту Бабановду тергөө абагында калтырды. Бишкек шаардык сотунда мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановдун баш коргоо чарасы каралды. Бул тууралуу соттун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, шаардык сот 1-май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Буга чейин 1-май райондук соту Бабановду 31-июлга чейин УКМКнын тергөө абагында камоо түрүндө баш коргоо чарасын тандаган. Эскерте кетсек, Өмүрбек Бабанов Кумтөр долбоорун ишке ашырууда коррупциялык факты боюнча кармалган. Мындан мурда маалымдалгандай, УКМК башкы прокуратура, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тергөөчүлөрүнөн турган ведомстволор аралык тергөө тобу Кумтөр кенин иштетүү боюнча долбоорду ар түрдүү этапта ишке ашырууда коррупциялык фактылар боюнча кылмыш ишин тергөөнү улантууда. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө алынган далилдердин негизинде 2021-жылдын 31-майында экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов Кыргыз Республикасынын кылмыш жана жаза кодексинин 319-беренесинин 2-бөлүмү коррупция боюнча кылмыш жасаган деп шектелип кармалган. УКМК туруктуу негизде аталган кылмыш ишин иликтөөнүн жүрүшү жана жыйынтыктары жөнүндө коомчулукка маалымат берип турат. Октябрь окуяларына байланыштуу ИИМ Рыскелди Момбековду суракка чакырды. Ички иштер министрлиги бүгүн 22-июнда жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбековду суракка чакырды. Бул тууралуу саясатчы Азаттыкка билдирип, сурак октябрь окуяларына байланыштуу экенин айтты. Буга чейин Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова дагы октябрь окуяларына байланыштуу 23-июнга ИИМге суракка чакыртылган. Милиция октябрь окуяларынан улам оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдокматовду камаган. Ага алгач УКМКнын имаратын басып алууга аракет кылган деген айып коюлган. Кийин мындай берене өзгөрүп, октябрь окуяларында калайман башаламандык уюштурган деген кине тагылган. Былтыр 4-октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан улам нааразычылык чыгып, калайман тополоң бийлик алмашуу менен аяктаган. Бишкекте жаңы автобустар каттай баштады. Бишкек мэриясынын алдында жаңы автобустарды салтанаттуу ишке берүү аземи болуп өттү. Өзбекстандан жыйналган Isuzu Япон үлгүсүндөгү автобустар бүгүнтөн баштап жүргүнчүлөрдү ташый баштайт. Жаңы автобустар каттамдар боюнча бөлүштүрүлүп, аларга тиешелүү номерлер берилди. 5 жаңы автобустук каттамдын схемасы иштелип чыкты. Бул автобустар ошол боюнча каттай баштайт. Бишкек мэри Бактыбек Кудайбергенов билдиргендей, алар 1-июлга чейин жүргүнчүлөрдү акысыз ташыйт. Эскерте кетсек, 4-июлда Бишкек мэриясында шаардык транспорт башкармалыгы менен Эко жүргүнчү ташуу ЖЧКнын ортосунда Өзбекстанда жыйналган Япон маркасындагы автобустарды алып келүү жөнүндө келишимге кол коюлган. Кызматташтык тууралуу меморандумга ушул жылдын май айында кол коюлган. Келишимге ылайык Эко жүргүнчү ташуу компаниясы үстүбүздөгү жыл аралыгында Бишкекке 350дөн кем эмес газ моторлуу автобустарды алып келет. 50 автобустан турган биринчи партия келди.
Чыңгыз Макияшов Жогорку Кеңештин депутаты болду. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы Чыңгыз Макияшовго депутаттык мандат тапшырды. Бул тууралуу БШКнын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Макияшов КСДП фракциясынын тизмесинен депутат болуп келген. Эпид Кырдаал-Курч министрлик жарандарды санитардык нормаларды сактоого чакырды. Эпид Кырдаал-Курч министрлик жарандарды санитардык нормаларды сактоого чакырды. Кыргызстанда эпидемиологиялык абал курчуп бара жатат. Акыркы суткада коронавирустун 931 жаңы учуру катталды. Бул тууралуу брифингде саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев билдирди. Анын айтымында жарандар ойлонуп санитардык нормаларды так сакташы керек. Рахматуллаев жарандарды бет каптагынууга, аралыкты сактоого, колду самындап жууп антисептик колдонууга, эл көп топтолгон жайларга, той топурга барбоого чакырды. Республикалык штаб тарабынан жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарына, мамлекеттик администрацияларга коопсуздук чараларын күчөтүү жана коомдук иш-чараларды өткөрүү жайларында чектөөлөрдү киргизүү тууралуу чечим кабыл алуу тапшырылды, деди ал. COVID-19 катталуу учуру аябай чоң, 931 бул чоң сан болуп эсептелинет. Бул да болсо менимче кээ бир биздин туугандардын, жарандарыбыздын өзүнүн жана тегеректеги туугандардын ден соолугуна кайдыгер мамиле жасаганы менен, көңүл кош мамиле жасап, кенебестик байкалгандай. Себеби бул оору мен тегерен мага жукпай өтүп кетет деген мамиле жасап, эч кандай биздин берген сунуштарыбызды, санитардык гигиеналык жана эпидемияга каршы эрежелерди сактабандыктан болуп атат. Биз кайра сонун атабыз. Такай бет каптагыңыздар. Колуңуздарды суу менен, самын менен жууп, такай залалсыздандыруучу заттар менен жууңуздар. Аралыкты сактаңыздар. Көпчүлүк чогулган жерлерге барууну токтотуңуздар. Урматтуу мекендештер, урматтуу жаштар, мен бүгүн чакырып кетет элем. 65 жаштан жогорку болгон биздин жарандардын арасында ушул катталгандардын арасында 31% түзүп атат. Аксакалдарыбызды ден соолуктарын сактап, алардын той тополорго барбаганын камсыздашыңыздарды суранабыз. Сокулукта көлмөдөн эркек кишинин сөөгү табылды. Сокулукта көлмөдөн эркек кишинин сөөгү табылды. Бул тууралуу Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Үстүбүздөгү жылдын 20-июнунда Сокулук айылында көлмөнүн жанында 1964-жылы туулган А.С. аттуу эркек кишинин кийимдери табылып, сууга түшүп кетүүсү мүмкүн деген күмөн менен 102 кызматынан маалымат түшкөн. Бүгүн 22-июнда жерине издөө иш-чараларын улантуу максатында 6 куткаруучу тартылып, каза болгон адамдын сөөгүн таап, милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. УКМК кызматкерлери эс алуучунун оозуна тапанча салып коркуткан. Таласта мас абалындагы УКМК кызматкерлери эс алуучуларды ур-токмокко алган. Бул тууралуу Кактус медиа жазып чыкты. 20-июнь күнү болжол менен саат 20:00 чамасында Козучак аймагында жайгашкан 5 таш эс алуучу жайында УКМК кызматкерлери менен жергиликтүү тургундардын ортосунда чыр чыгат. УКМК кызматкерлери травматикалык тапанчалар менен асманга ок чыгарып, бирөөнүн башына тапанча такап, бирөөнүн оозуна тапанча салган. Окуя эс алуу жайынын кире беришинде болгон. Мушташтан 2 адам жабыркап ооруканага түшкөн. Чыр болгон жерге аймактык милиция барып, окуяга күбө болгон. УКМК кызматкерлери ооруканадан жабырлануучуну таап, коркутуп, үркүтүп, көрсөтмөсүн өзгөрткөн. Азыр Экөө Тең Талас райондук ички иштер бөлүмүндө. Жабырлануучулардын бирөө коркуп көрсөтмө берүүдөн качып жатат деп жазылат маалыматта.